Казакстанда өзгөчө абал киргизилди. Байлар өлкөдөн учуп кетүүдө. Нур-Султанда 5-нен 19 январга чейин өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу Ак Орданын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин өзгөчө кырдаал режими Алматы, Мангистау жана Алматы облустарында киргизилген. Өзгөчө абал коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, укук тартибин калыбына келтирүү, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында жарандардын коопсуздугуна олуттуу жана токтоосуз коркунуч келип чыккандыгына байланыштуу киргизилген. Өзгөчө абал режими үчүн саат 23:00дөн эртең мененки 7:00 чейин коменданттык саат киргизилген. Нур-Султан шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы Саденов Ержан Сапарбекович шаардын коменданты болуп дайындалды. Өзгөчө абалдын мезгилинде Орусиянын Ил-76 ТД учагы Алматыдан белгисиз тарапка учуп кетти. Маалыматка ылайык, Ил-76 орусиялык оор аскердик транспорттук учак. Буга чейин ошондой эле жеке бизнес учагы Алматыдан Орусияга учуп кеткени маалымдалган. Дагы бир бизнес джеттин алдында Женевага учуп кетти. Казакстандын телеграм-каналдары Назарбаевтердин үй бүлөсүнүн капчыктары аталган жергиликтүү олигархтар жеке учактар менен өлкөдөн чыгып жатканын жазышууда. Булак ылайык чекиткейчи. Казакстан абалды турукташтыруу үчүн Россиядан жардам сурадыбы? Казакстан Россия Федерациясынан өлкөдөгү абалды турукташтыруу үчүн эч кандай жардам сураган жок. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков кабарлады. Анын айтымында Казакстан өзүнүн ички маселесин чечүүгө тийиш. Казакстан расмий түрдө Россияга жардам сурап кайрылган жок. Казакстан өзүнүн ички маселесин өзү чечүүгө тийиш. Албетте, сырткы күчтөр таасир этпеш керек, деди Песков. Булак Медиа Центр чекиткейчи. Казакстандын коопсуздук кеңешинин төрагасы Назарбаев отставкага кетти. Анын милдетин Токаев аткарат. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн 5 январда элине дагы кайрылуу жасады. Анда ал кандай гана кырдаал болбосун өлкөдө калаарын белгиледи. Кандай гана кырдаал болбосун борбордо калам. Бүгүндөн тарта коопсуздук кеңешинин төрагасы катуу чараларды көрүүгө мажбур, деди ал. Ошондой эле Казакстандын коопсуздук кеңешинин төрагасы Нурсултан Назарбаевдин милдетин аткаруу кызматына киришкенин белгиледи. Белгилей кетсек, Казакстанда 1 январдан тарта газдын кымбатташы себептүү нааразычылык акциясы башталып, 4 январда митинг курчуп, өлкөдө башаламандык орун алды. Бүгүн 5 январда казак өкмөтү отставкага кетти. Бирок эл дагы деле тынчтана элек. Башаламандык дагы деле уланып, бир катар имараттарды басып алды. Булак Супер чекиткейчи. Касым-Жомарт Токаев: эл мени колдойт деп ишенем. Казакстандагы массалык башаламандык кагылышуудан улам өлкө лидери Касым-Жомарт Токаев бүгүн 5 январда дагы кайрылуу жасады. Мен президент катары жарандарыбыздын коопсуздугун жана бейпилдигин коргоого, Казакстандын бүтүндүгү үчүн тынчсызданууга милдеттүүмүн. Мен кабыл алган чаралар көп улуттуу Казакстандын жыргалчылыгына багытталган, бирок бул чаралар азырынча жетишсиз экен. Ошондуктан мамлекет башчысы катары жана бүгүндөн баштап коопсуздук кеңешинин төрагасы мүмкүн болушунча катаал аракет кылууну көздөп жатат. Бул биздин жарандарыбыздын коопсуздугу боюнча маселе. Алар мага өздөрүнүн жана үй бүлөлөрүнүн өмүрүн коргоо боюнча көп өтүнүч менен кайрылышат. Бул мамлекетибиздин коопсуздугуна байланыштуу маселе. Эл мени колдойт деп ишенем. Эмнеси болсо да борбордо болом. Эл менен бирге болуу менин конституциялык милдетим. Казакстандын тарыхындагы бул кара тилкени бирге жеңебиз. Сүйүктүү шаарыбызда укук коргоо органдарынын кызматкерлерине массалык кол салуулар болуп жатат. Алардын арасында каза болгондор жана жарадар болгондор бар. Топтогон бандиттик топтор аскер кызматкерлерин сабап, жылаңачтап, шылдыңдап, көчө аралап, аялдарды кордоп, дүкөндөрдү тоноп жатышат. Абал коркунучтуу. Кээ бир башка облустук борборлордо абал курчуп кетти. Ушуга байланыштуу мен бир катар аймактарга өзгөчө кырдаал киргиздим. Бул зарыл чара, дейт ал. Булак Супер чекиткейчи. ЧМКлар Казакстанда интернет жапырт өчүрүлгөнүн жазып чыгышты. Жалпыга маалымдоо каражаттары Казакстан боюнча интернеттин өчүрүлгөнүн жазып чыгышты. Global Check сервисинин маалыматы боюнча Казак Телеком оператору интернетти саат 17:40 жапырт өчүргөн. Маалыматты NetBlog долбоору да ырастоодо. Негизги ЖМКлар менен мамлекеттик органдардын сайтыда жеткиликсиз болуп турат. Мындан тышкары телефондук байланышта өчүрүлгөнү айтылууда. Булак Спутник чекиткейчи.
Талдыкорган шаарында Назарбаевдин эстелигин кулатып жатышат. Казакстандын Талдыкорган шаарында өлкөнүн тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин эстелигин кулатып жатышат. Бул тууралуу видео Короче Telegram каналына жарыяланды. Анда демонстранттар эстеликти кулатууга аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Кошумчалай кетсек, Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев 2019 жылдын март айында президенттиктен кеткен, бирок бийликтеги партиянын төрагалыгын сактап калган. Коопсуздук кеңешин көз өткөнчө башкаруу укугуна ээ болгон. Ага чейин ага элбасы наамын алган. Андан тышкары Назарбаев 2019 жылдан бери Конституциялык кеңештин мүчөсү кызматын ээлеп келет. Булак говорит Чекит ТВ. Нурсултан Назарбаевдин кызы менен күйөө баласы отурган учак кайда багыт алганы айтылды. Нурсултан Назарбаевдин кызы Динара Назарбаева жана анын жолдошу Тимур Кулибаев отурган учак Кыргыз өлкөсүнө учуп кеткени айтылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып, учактын багытын көрсөткөн сүрөттү жарыялашты. Кийинчерээк учактын багыты өзгөргөнү, ал Бишкекке эмес, Балхашка бара жатканы айтылды. Белгилей кетсек, Казакстанда 1 январдан тарта газдын кымбатташы себептүү нааразычылык акциясы башталып, 4 январда митинг курчуган. Булак Супер Чекит KG. Си Цзиньпин Кыргыз Республикасынын президентине эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата куттуктоо катын жолдоду. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата куттуктоо катын жолдоду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Кытай Эл Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу Кытай өкмөтүнүн жана элинин атынан, ошондой эле жеке өзүмдүн атынан сизге жана дос Кыргызстандын элине чын жүрөктөн куттуктоомду жана жакшы каалоолорумду жолдойм. Өз ара урмат, сый, теңчилик, өз ара пайдалуу кызматташтык орнотулгандан берки 30 жылдын ичинде алар эки тараптуу мамилелердин секириктүү өнүгүшүнө өбөлгө болуп, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине чыгып жана дүйнөлүк коомчулук үчүн жаңы типтеги мамлекеттер аралык мамилелердин үлгүсү болууда. Кытай-Кыргыз мамилелеринин өнүгүшү биздин өлкөлөргө жана өлкөлөрүбүздүн элдерине гана пайда алып келбестен, Борбордук Азия чөлкөмүндө тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого да салым кошууда. Мен Кытай-Кыргыз мамилелерин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурам. Дипломатиялык мамилелердин орнотулганынын 30 жылдыгынын жаңы башталышына таянуу менен сиз менен тыгыз байланышта болууга, эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өз ара ишенимди арттырууга, бир алкак бир жол демилгесинин биргелешкен курулушунун алкагында кызматташтыкты тереңдетүүгө жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн Кытай-Кыргыз мамилелерин жаңы баскычка жылдырууга даярмын деп айтылат кайрылууда. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин өзүнүн куттуктоо катында президент Садыр Жапаровго чың ден соолук жана ишине ийгиликтерди, дос Кыргызстанга гүлдөп өнүгүү, ал эми элине тынчтык жана бакыт каалады. Булак Бишкек 24 Чекит KG.